Кечээ Бишкектин Лев Толстой Жашкывардия бульварынын кесилишиндеги көпүрөнүн алдына суу толуп калды. Айдоочулар кооптонуп араңдан зорго каттап жатышты. Суу түтүктөрү тазаланган эмес деп баары эле мэрияны тилдеп жатышты. Окуя Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган иш сапары учуруна туура келди. Кечээ жаан саат 5-терде башталган. Түтүктөр толуп калгандыктан суу жолдун ортосуна толуп, киши басуучу аллеялардан бери каптаган. Тазалык ишканасынын суу сордуруучу машинасы келгени менен тыгында иштөө кыйынчылык жараткан. Пробкага байланыштуу бизге иштегенге возможность болбой калды да. Все равно ошол убакта саат 6-дан баштап түнкү 10:30-га чейин сууну аткачыбайт эттик. Дагы бир машина жардам калдык, 2 машина менен аткачыбайт этип, колодостеге куюп кетирдик сууну. Тилекке каршы бир топ машинелер бузулуп, айдоочулар унааларын сүйрөтүп кетишти. Айрымдары дароо эле мастерлерге кайрылып, тетиктерин оңдотууга мажбур болду. Оңдоп келдим азыр 100дон. Көчөнүн баягы өчүп калбадым эки. Бул тилге суу кирип кетиптир ошо. Баягы эмечи керек, вообще суу көчөнү өлө көп болду да. Машина от албай калды антан. От албай калды, азыр оңдоп келдим азыр. 2000 сом кетти азыр. Мотордун астында генератор исәпчи турат да, мотор астында болот. Ошого суу кирип кетет. Суу кирип кеткен обмотка болот. Обмоткасына зыян келет. Себептен бүт генератор токтук вырабатывать этип бөлүп турат да. Аккумулятор өчүп калганда машина өтө албайт. Бүт ошондон зыян кетет. Стартер менен айтыткан ошол. Анын да щеткасы кетиши мүмкүн. Бендекс кетет. Эми мындай айткан причиналар көп эле болот да алардын. Эмне себептен мындай жагдайга жол берилди? Тиешелүү мекемелер алдын алса болбойт беле деген суроо жаралат. Тазалык ишканасынын улук мастери Туратбек Касымбековдун айтымында, бул жер ойдуң болгондуктан жогору жакта жайгашкан Лев Толстой көчөсүндөгү оңдолбогон көчөлөрдөн аккан ылай суулар ушул жерге чогулат. Түтүктөрдү тазалоого жана өзгөчө кырдаал жаралган учурда техника жетишпей беймаза болуудабыз дейт ишкана өкүлү. Бизде бир эле ас машина бар. Болгон, андан башка техника буга чейин мындай болгон эмес да. Эми азыр мэрияга запрос кылып атабыз, жардам бергиле деп. Кечээ баары курсе болду. Анан ошого байланыштуу жардам беребиз деп бүгүн жообун беришет. Буга чейин суу түтүктөрү тазаланган деген маалыматка эл анчейин деле ишенбей турат. Тазалык ишканасы болсо техника жок деп беймаза. Мамлекеттик экотех инспекциясы болсо көзөмөлдөп эле тим болот экен. Документтерин көрөбүз, анан көрүп туруп качан бул тазаланды эле, неме болду эле, болбосо МП тазалыктын муниципалдык службанын тазалыгына чара көрүлөт. Негизи силердин милдет кандай? Эмне андай учурларда силер эмне ишиңер керек негизи? Эми биздин милдет көзөмөл гана да. Экотех инспекциянын кол буту байланган дегендей бир немелер бар да ошондо. Бул кайсы убакта жасалган жол? Бул жол 2000 акыркы жолу ошо асфальт басылган экен, үстүнөн гана асфальт басылган. Мындай реконструкция мындай неме жүргөн эмес да. Кайсы жылдары? Мен билбейт экенмин кайсы жылдар экенин. Адистердин айтымына караганда, окуя орун алган жердеги суу түтүктөрү да эскирип бүткөн. Жолду оңдоо иштери учурунда эмнеге алмаштырылган эмес деген суроо ачык бойдон калды. Айтмакчы, толуп калган сууну кечип өткөн айдоочулар унааларынын номерлерин да жоготушту. Тазалык ишканасы түнкү тазалоо иштеринде алардын бир тобун таап, мекемеге алып барышты. Вчера, когда мы устраняли затоп, мы нашли номера под водой, и все жители, которые узнали свои номера, могут приехать к нам на базу, на Ростовская 19Б, или написать на нашу официальную страницу на Фейсбуке и забрать свои номера. Все вернем в руки лично. Канча номер келди? 12 номер келди, 3 алып кетти уже. Окуят социалдык тармактарда да кызуу талкууга алынууда. Басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаардык мэриясынын чабалдыгына капа болушту. Айрымдары 2-3 суу түтүгүн тазалап койбогон мекемеге нааразы болсо, аларды техника менен камсыз кыла албаган кала башчысына нааразычылыгын билдиришти. Алтынбек Бектуров, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек.